Дүйнөлүк банк эсептөө палатасы үчүн сатып алуулардын жол жоболору боюнча тренинг өткөрдү. Анын жүрүшүндө Дүйнөлүк банктын адистери Кыргызстандагы программасы, анын алкагында каржыны башкаруунун тартиби жөнүндө маалымат берип, сатып алуулардын стандарттык документтери, товарларга жана жумуштарга сунуштарды баалоо жөнүндө кеңири айтып беришти. Максат эсептөө палатасынын борбордук аппаратынын жана аймактык бөлүмдөрдө иштеген кызматкерлердин иштөө жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, аудит жүргүзүүдө эл аралык тажрыйбаны колдонуу болуп жатат. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө кайрылуу жасадык эле. Бизге ушундай бир консультативдик тренинг өткөзүп бергиле деп. Мынакей бүгүнкү күнү ошол бир күндүк тренинг жүрүп жатат азыр. Биз ойлойбуз эми мунун аркасында ошол долбоорлордун ишке ашысын аудит жүргүзүүдө колдонулуп, жакшы натыйжа берет деп ойлойбуз. Для того, чтобы рассказать о наших текущих проектах Всемирного банка в Кыргызской республике. Биз бул семинарда Кыргызстандагы учурдагы долбоорлор жөнүндө айтып берүү, ошондой эле каржыны башкаруу ыкмалары жана сатып алуу эрежелери менен бөлүшүү үчүн уюштурдук. Мындай практика Дүйнөлүк банк тарабынан жыл сайын жүргүзүлөт. Мындай иш-чара эсептөө палатасынын кызматкерлеринин күнүмдүк практикасы үчүн да абдан пайдалуу болоруна ишенебиз.